Бул деген кобра. Кобранын кобрасы да. Кобрасы да бул. Андрей, Петр, Антон. Бул көкбөрүүчүлөрдүн ысымдарынан эле орус улутунун өкүлдөрү экенин баамдап таңданып жаткан чыгарсыз. Атул командасында бир эле бул үчөө эмес, кураманын бардык мүчөлөрү орус жигиттери. Кызыгы алар кыргыздын көкбөрүүсүн эле эмес, тилин да мыкты өздөштүрүп, таза жана эркин сүйлөшөт. Чукайсыз канатка чыгасыңар. Канаттан кийин уже күнүмкү жумушта. Кураманын ишенген чабуулчусу Петр Журавлев 15 жашынан бери ат жалында көкбөрү ойноп келет. Айтымында улак тартыш жылдын бардык мезгилине ыңгайлуу, жайы кыш ойносо болот. Мезгил тандабаган көкбөрү оюну улут да тандабайт. Эң башкысы каалоо күч болушу керек. Эртең менен турганда эле балдар чалкыбат, улакка барасыңбы деген. Иштеп аткан жерден эле таштап коесуң, кете бересиң улакка. Кечинде келесиң, ар кандай болот, жаанды карабайсың, карды деле болот, карабайсың, суукта, туманда жүрөбүз, адашып туруп, дренде кулап туруп эле кирип кетебиз. Ошону карабай кете беребиз. Эртең менен болду ойлойсуң, мен барбайм деп балдар чалса деле. Бир звонок келгенден кийин эле карабай кетип каласың. Жигиттердин аттарына жасаган аяр мамилелери да көңүл жубатат. Алар адамдар сыяктуу эле тазалыкты сүйөрүн, күнүнө эртең менен бир маал жууп туруу керектигин айтышат. Ошондой эле улакчылар жылкы баласы өз ээсин дайыма сезет дешет. Күнтүң ушундай чөп, суу ичкенден кийин эшикке чыгарабыз, онатабыз аттарды. Анан тарап баштайбыз. Спорттун башка түрлөрү сыяктуу эле көкбөрү да тынбай машыгууну талап кылат. Ошол эле учурда командадагы ынтымак бекем болуусу абзел. Ошондо гана жеңишке жетүүгө мүмкүн. Мындай эртең менен саат 7-де турушат будильникпен. 6 километр кросс чуркашат. Отжимания кылышат, приседания, пресс, как положено, спортсмендей эле кылышат бүт баарын. Келишет, 1 саат чуркашат, 8-те келип, саат 8-те аттарды сугарышат. Аттарды сугарат, биринчи очередь атты карап туруп, астын тазалашат, атты тазалашат, буттарын жуушат. Анан кийин аттарды бүтүрүп коюп, күнгө чыгарып асып коюп, барып өзү тамактанат. Атул командасын түптөө демилгеси Абай Камбарбаев, Григорий жана Роман Русуларга таандык. Жигиттер Чүй облусунун Булуң бурчун кыдырып, мыкты деп эсептелген 10 көкбөрүүчүнү чогултушкан. Команданы түзүү идеясы мындан 4-5 жыл мурун эле келген. Биринчи жолу мен ат сатып аларым менен Абай мени көкбөрү ойноого чакырган. Ойноп көрүп мага абдан жагып калган. Ал кезде жалаң орус улутундагы оюнчулардан команда түзсө болорун айтканымда мага эч ким ишенген эмес. Команданын түптөлгөнүнө аз гана убакыт болгондуктан жергиликтүү бийликтин бюджетинен акча каралган эмес. Бирок айыл өкмөтүнөн билдиришкенде 2020 жылдан тарта акча бөлүнүп, каржылык жактан колдоолор көрсөтүлө баштайт. Жазгүл Аманалиева, Айзада Нурадилова, Эрмек Райымбеков, Ньо ТВ.